Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен углеводдор деген теманы окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы целлюлоза. Өткөн сабакта силер менен углеводдордун негизги класстарынын бири болгон полисахаридтердин дагы бир классы крахмалдын түзүлүшү жана алардын касиеттери менен таанышкансыңар. Бүгүн мына ушул полисахаридтердин экинчи классы болгон целлюлозанын касиеттери менен таанышасыңар. Бүгүнкү сабакта целлюлоза кайсы жерде кездешет, целлюлозанын формуласы кандай жана кандай касиеттерге ээ боло тургандыгы боюнча маалымат аласыңар. Целлюлоза өсүмдүктөрдүн клеткасынын негизги курамын түзүүчү зат. Пахтанын курамынын 98%-ын түзөт. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн сөңгөктөрүнүн курамында 50%-га чейин целлюлоза болот. Ошондой эле льондо жана ошондой эле дан өсүмдүктөрүнүн сөңгөктөрүндө 30%-га чейин целлюлоза болот жана чалкандын сөңгөгүндө 35% целлюлоза болот. Целлюлоза бул ак түстөгү, була сыяктуу болгон, сууда жакшы эрибейт, даамсыз, жытсыз зат. Целлюлозанын формуласы крахмалдын формуласына окшош С6H10O5N жолу. Бирок түзүлүштөрү боюнча крахмалдан айырмаланат. Молдук массасы 20 миллиондон ашык. Целлюлозанын молекуласынын түзүлүшү бутактанган эмес түз сызыктуу чынжырга ээ болот. Ар бир чынжырда 40 миңге жакын глюкозанын молекуласы бар. Бул глюкозанын молекуласы бета түзүлүшкө ээ болот. Ошондуктан молекулалардын ортосундагы байланыш бета 1,4 гликозиддик байланыш менен байланышкан. Узун тизмек чынжырга ээ болгон молекула болуп саналат. Фотосинтез процессинин натыйжасында жаратылышта глюкоза синтезделип алынат. Жарык энергиясынын таасири астында көмүртектин 4 оксиди суу менен кошулуп, глюкоза синтезделип турат. Бул фотосинтез процесси. Андан ары глюкоза крахмалга айланат, андан целлюлоза пайда болот. Целлюлоза крахмал сыяктуу баскычтуу гидролизденет. Гидролизденген учурда минералдык кислоталардын таасири астында түзүлүшү жөнөкөй болгон моносахаридтерге чейин гидролизденип ажырайт. Целлюлозада декстриндер пайда болот. Ал эми декстринден андан ары целлобиоза пайда болот жана андан моносахарид пайда болот. Целлобиоза бул дисахарид болуп саналат. Ал эми пайда болгон акыркы продукт бул бета глюкоза болуп саналат. Башкача айтканда, полисахариддер гидролизденген учурда баскычтуу гидролизденет дагы, полисахариддер дисахариддерди пайда кылат. Дисахариддер андан ары гидролизденип, моносахариддерди пайда кылат экен. Анда эмесе мына ушул целлюлозанын минералдык кислоталар таасир эткен учурда гидролиздениши боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Кислотанын катышуусу астында целлюлоза гидролизденет. Бизге целлюлоза катары кадимки кебезди алабыз. Аны фарфор табакчага салып, ага концентрацияланган күкүрт кислотасын куябыз. Бир канча убакыт өткөндөн кийин аралаштырып, ага сууну кошобуз. Гидролиздениш үчүн сууну кошуу керек. Алынган затты аралаштырып, аны стаканга куюп алабыз. Алынган эритмени стаканга куйгандан кийин гидролиз батыраак жүрүшү үчүн газ горелкасы менен ысытабыз. Isıткан учурда целлюлоза гидролизденип, акыркы продуктта бул глюкоза пайда болот. Глюкозанын пайда болгондугун глюкозанын молекуласында алдегиттик топ болгондуктан алдегиттик топко мүнөздүү болгон сапаттык реакцияны жүргүзүп көрөбүз. Ал үчүн эритмени муздатып, пробиркага бир аз бөлүгүн куюп алабыз. Ошондой эле пробиркага натрийдин гидроксидин куябыз.
Андан кийин жез сульфатынын 1-2 тамчы тамчылатабыз. Бул учурда ачык көк түстөгү эритме пайда болот. Пайда болгон эритмени газ горелкасы аркылуу ысытабыз. Эгерде глюкоза пайда болсо, анда алдегиттик топ болгондуктан ачык көк түстөгү эритме кирпичтин өңүндөй болгон кызыл түскө өзгөрөт. Демек, бул кызыл түскө өзгөрүшү жездин бирваленттүү оксидинин пайда болушу. Демек, целлюлоза гидролизденген учурда бета-глюкоза пайда болот экен. Мына балдар, бул реакциядан силер көрдүңөр. Целлюлоза бул полисахаридтерге кирет. Полисахаридтер гидролизденген учурда дисахаридтер пайда болот. Ачык көк түстөгү эритме бул жездин дисахараты болуп эсептелет. Ал эми андан ары ысыткан учурда гидролизденип глюкоза пайда болду. Глюкозанын пайда болгондугун ачык көк түстөгү эритме кирпичтин өңүндөй болгон кызыл түскө өзгөргөндүгүн көрө алдыңар. Анда эмесе целлюлозанын молекуласынын структуралык түзүлүшү кандай боло тургандыгын карап көрөлү. Целлюлозанын молекуласы структуралык түзүлүшүн жазабыз. Эмпирикалык формуласы С6H10O5N жолу. Крахмалдын эмпирикалык формуласына окшош, бирок түзүлүшү боюнча айырмаланат. Эгерде целлюлозанын молекуласынын курамындагы гидроксил тобун өзүнчө бөлүп жазсак, анда 3 гидроксил тобу бар зат келип чыгат. Демек, целлюлозанын молекуласында 3 гидроксил тобу бар. Ошондуктан көп атомдуу спирттердин касиетине ээ болот. Же болбосо башкача структуралык циклдуу формасын жазсак, анда кадимки эле глюкозанын молекуласына окшош структурага ээ болот. Бирок байланыш бета глюкозадан пайда болгондуктан бета байланыш пайда болот. Гидроксил группасын жана суутектин атомдорун сызыкчага жазып, аны кашаага алып N жолу деп жазсак, анда бул целлюлозанын структуралык формуласы болуп эсептелинет. Же болбосо аны башкача мындай жазып койсок дагы болот. Мына 3 гидроксил тобу белгиленип турат. Мына ушул реакцияга кирген учурда гидроксил топторунун орун алмашуусунан химиялык реакцияга кирет. Же башкача аны мындай жазсак, анда гидроксил тобун кашаага алып OH 3 жолу деп жазабыз. Же болбосо С6H7O2 кашааны ачып OH, кашаанын сыртында 3 жолу OH деп чоң кашааны жаап N жолу деп жазсак, анда целлюлозанын бул эмпирикалык формуласы болуп эсептелинет. Целлюлоза бул молекуласында 3 гидроксил тобу болгондуктан, ушул 3 гидроксил тобунун натыйжасында көп атомдуу спирттер сыяктуу химиялык реакцияга кирет. Анда целлюлозанын молекуласынын кандайча пайда боло тургандыгын карап көрөлү. Бета-глюкоза биринчи көмүртекте гидроксил тобу тегиздиктин үстү жагында жайланышкан. Эгерде эсиңерде бар болсо, крахмалдын молекуласы альфа-глюкоза болчу, биринчи көмүртекте гидроксил тобу тегиздиктин асты жагында жайланышкан. Бул эки молекуланын кошулган учурдагы схемасын жазып көрөлү. Анткени жөнөкөйрөөк болуш үчүн эки молекуланы жазабыз. Бирок целлюлозанын молекуласында азыр эле көрдүңөр 40 000ден ашык глюкозанын молекуласы бар экендигин көрдүңөр. Демек, бул биринчи бета-глюкозанын молекуласындагы суутектин атому, экинчи глюкозанын молекуласындагы 4-чү көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу менен кошулат дагы. Натыйжада суу бөлүнүп чыгат. Бул түз реакция суу бөлүнүп чыккандыктан поликонденсация деп аталат. Ал эми поликонденсацияга карама-каршы жүрүүчү реакция бул гидролиз деп аталат. Анда пайда болот целлюлозанын молекуласы, эки глюкозанын молекуласынын ортосунда гликозиттик байланыш пайда болот. Ал гликозиттик байланыш бета-1,4 гликозиттик байланыш деп аталат. Анткени биринчи жана 4-чү көмүртектин ортосунда байланыш пайда болуп жаткандыктан бета-1,4 гликозиттик байланыш деп аталат. Жана ошондой эле N молекула суу бөлүнүп чыгат экен. Анда мына ушул целлюлозанын молекуласынын курамындагы гидроксил тобу кандайча кислоталар менен аракеттенеше тургандыгын карап көрөлү. Целлюлозанын молекуласы минералдык кислоталар менен кошулуп эфирлерди пайда кылат.
целлюлозанын молекуласын гидроксил тобун өзүнчө жазып алабыз. Ал минералдык кислоталардан азот кислотасы менен кошулат. Азот кислотасын биз OH-ты өзүнчө жазсак, анда целлюлозанын молекуласынын курамындагы суутектин атомдору менен азот кислотасынын курамындагы гидроксил тобу кошулат дагы, натыйжада суу бөлүнүп чыгат. Ал эми пайда болот. Целлюлозанын молекуласында бирден кычкылтек калган. Кычкылтек нитро группа менен кошулат дагы. С6H7O2ONO2 жана ONO2, ONO2 3 гидроксил тобуна 3 нитро группаны кошуп алып, анда эфир пайда болот жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат экен. Бул пайда болгон зат бул эфир болуп саналат. Анда эмесе мына ушул бул заттын аты целлюлозанын тренитраты деп аталат, же болбосо тринитроцеллюлоза деп аталат. Анда эмесе мына ушул целлюлозанын тренитратын пайда болушу боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Стаканга суусу жок концентрацияланган азот кислотасын жана концентрацияланган күкүрт кислотасын куюп алабыз. Целлюлоза катары кадимки эле кебезди алып, стаканга салып, концентрацияланган кислоталар менен аралаштырабыз. Концентрацияланган кислоталарда целлюлоза эрийт. Бир аз убакыттан кийин алынган стакандагы затты суу менен бир нече жолу кайталап жууп алабыз. Алынган зат тринитроцеллюлоза болуп саналат. Стакандагы тринитроцеллюлозаны суу менен жууп, андан кийин кургатабыз. Алынган затты фильтр кагазынын бетине коюп, андан кийин кургатып алабыз. Кургаткандан кийин кадимки нитроцеллюлоза менен кадимки целлюлозанын кандай айырмасы бар экендигин билүү үчүн аларды күйгүзүп көрөбүз. Эгерде кадимки целлюлозаны күйгүзгөндө, анда кадимки целлюлоза жай күйөт жана түтүндү бөлүп чыгарат. Ал эми нитроцеллюлоза абдан бат күйөт жана түтүндү бөлүп чыгара албайт. Мисалы, мунун күйүшүн дагы бир жолу салыштырып көрөлү. Демек, нитроцеллюлоза абдан бат күйөт, ошондуктан түтүн чыгарбаган порохторду даярдоодо кеңири колдонулат экен. Ошондой эле целлюлоза минералдык кислоталар менен аракеттенишип тринитроцеллюлоза алынса, ошондой эле органикалык кислоталар менен дагы аракеттенишет. Органикалык кислоталардан уксус кислотасы менен аракеттенишин теңдемесин жазып көрөлү. Бул целлюлозанын молекуласынын структуралык формуласы. Ага уксус кислотасын кошобуз. Уксус кислотасынын курамындагы гидроксил тобу менен целлюлозанын молекуласындагы суутек кошулуп, суу бөлүнүп чыгат да, натыйжада бул минералдык кислоталардын таасири астында жүрөт. Анда С6H7O2 суутек бөлүнүп чыккандыктан бул жерде гидроксил тобундагы кычкылтек калат. Кычкылтек менен уксус кислотасынын курамындагы СО кош байланыш менен байланышкан жана метил радикалы бар CH3 калат дагы. Бул N жолу болот. Бул заттын аты целлюлозанын триацетаты деп аталат, же болбосо ацетил целлюлоза деп аталат жана ошондой эле N молекула суу бөлүнүп чыгат экен. Бул ацетил целлюлоза бул жиптерди алууда кеңири колдонулат. Целлюлозанын молекуласындагы гидроксо тобу менен уксус кислотасынын курамындагы ацетил тобунун орун алмашуусун биз жөнөкөй эле орун алмаштырып жазып көрсөк болот. Мисалы, бул целлюлозанын молекуласынын формуласы. Анда 3 гидроксил тобу менен орун алмашат. Орун алмашкан учурда анда 3 гидроксил тобуна OCH3 жазылса, анда бул заттын аты триацетил целлюлоза деп аталат. Эгерде ушул жердеги метил радикалынын ордуна
Анда нитро группа орун алмашса, мында да эфир пайда болот. Татаал эфир. Бул тринитроцеллюлоза деп аталат экен. Демек, целлюлоза молекуласынын курамындагы гидроксил группасынын орун алмашуусунан химиялык реакцияга кирет экен. Целлюлозанын күйүү реакциясын жазсак, анда целлюлозанын молекуласы С6H10O5N жолу болсо, кычкылтек менен кошулган учурда жогорку температураны таасир эткенде пайда болот. Көмүртектин 4 оксиди жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат. Бардык башка органикалык заттар сыяктуу целлюлоза күйгөндө көмүртектин 4 оксиди жана суу бөлүнүп чыгат. Ошондой эле анын күйүү реакциясын жазсак, жогорку температураны таасир эткенде биринчи жыгач көмүр пайда болот, суу бөлүнүп чыгат. Жана ошондой эле учма органикалык заттар пайда болот экен. Бул целлюлозанын жасалма жол менен алынган вискоздук жиптери алынат. Мына ошол вискоздук жиптердин алынышы боюнча төмөнкү тажрыйбага көңүл бурсаңар. Жездин гидроксидинин аммиак эритмесинин концентрацияланган эритмесинде целлюлоза эрийт. Аны стаканга куюп алабыз. Стаканга куюп целлюлоза катары кадимки кебезди пайдаланабыз. Стаканга кебезди салган учурда жездин эквиваленттүү гидроксидинин аммиак эритмесинде кебез эрийт. Бир аз убакыт койгондон кийин коюу эритме пайда болот. Алынган эритмеге күкүрт кислотасын куйган учурда жип сыяктуу болгон зат пайда болот. Бул болсо жездин аммиак жипжелерин алууда же болбосо вискоздук жиптерди алууда кеңири колдонулат экен. Мына балдар, силер целлюлозанын химиялык касиети менен тааныштыңар. Целлюлоза кайсы жерлерде колдоно тургандыгына көңүл бурсаңар. Целлюлозанын колдонушу эң биринчи целлюлоза жыгачтын сөңгөгүндө 98%га чейин болгондуктан бул целлюлозадан кагаздар өндүрүлүп алынат. Ошондой эле жиптер өндүрүлүп алынат. Ал жиптер башка кездемелерди токуп алууда кеңири колдонулат экен. Мына балдар, силер целлюлоза боюнча маалымат алдыңар. Целлюлозанын жаратылышта кездешиши, целлюлозанын физикалык касиети жана ошондой эле анын молекуласынын түзүлүшү боюнча маалымат алдыңар. Мына ушул алган маалыматтарыңар боюнча төмөнкү суроого жооп берүүгө аракет кылсаңар. Кант диабети оорусунда кандын курамында кайсы зат көбөйөт? А. Сахароза, Б. Фруктоза, В. Глюкоза, Г. Рибоза. Жооптор: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Демек, туура жооп кандын курамында глюкоза көбөйгөн учурда кант диабети менен ооруйт экен. Экинчи суроо: целлюлоза кайсы реакцияга кирет? Төмөндө реакциялар берилет. Ушул реакциялардын кайсысына кирет? Биринчи А. Гидрөлөө реакциясына кирет, Б. Гидратациялоо реакциясына кирет, В. Гидролиз реакциясына кирет, Г. Күмүш күзгү реакциясына кирет. Демек, жооптор: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Туура жооп үчүнчү В. Демек, гидролиз реакциясына кирет. Азыр эле тажрыйба боюнча көрдүңөр, целлюлоза гидролизденген учурда глюкоза пайда боло тургандыгын көрдүңөр. Демек, целлюлоза гидролизденет. Демек, бүгүнкү сабакта силер целлюлозанын жалпы мүнөздөмөсү менен тааныштыңар. Ошондой эле целлюлозанын жаратылышта кездешүүсү, целлюлозанын физикалык жана химиялык касиети, целлюлозанын гидролиздениши жана ошондой эле целлюлозанын колдонушу боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.